Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңүздөр менен. Андай эмесе биз бүгүн 8 класстын окуучулары үчүн кыргыз тили сабагы боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Бул сабак 4-чейректин 1 сабагы. Сабакты баштаардан мурун кыргыз тили боюнча биздин белгилүү жазуучубуз дүйнөлүк инсан болуп эсептелген Чыңгыз Айтматовдун сабагы менен сабагымды баштагым келип турат. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл-эси. Сабактын ураны кайда болбоюн, кандай болбоюн, дайыма окуйм, изденем жана үйрөнөм. Анда балдар үй ишине бир аз убакыт бөлөлү. Үй ишинде биз 3-чейректи аяктап жатканда бышыктооч, сүйлөм мүчөлөрү, алардын ичинен баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр жөнүндө өткөнбүз. Бүгүнкү биздин сабакта кайталоочу темаларыбыз дагы мына ошолор жөнүндө. Бышыктооч менен аныктоочтун жалпылыгы эмнеде жана айырмачылыгы эмнеде? Бышыктооч кайсы баш мүчөнүн тобуна таандык? Бышыктооч менен толуктоочтун жалпылыгы жана айырмачылыгы? Бышыктоочтун маанисине карай бөлүнүшү. Аз болсо дагы сабагыбызды эске салып, анда кийинки этапка өтөлү. Бүгүнкү сабактын темасы балдар чакчыл түрмөктөрдүн бышыктоочтук милдети. Ар бир сабакта максат коюп алышыбыз керек. Мына ушул сабакта биз эмнелерди жасай алабыз? Биз тексттен чакчыл түрмөктү таба алабыз. Аларды уюштурган мүчөлөрдү үйрөнөбүз. Кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткараарын билебиз. Кандай суроолорго жооп берерин дагы билебиз. Бул сабакта биз эмне билишибиз керек? Чакчыл түрмөктү табышыбыз керек. Аларды уюштурган мүчөлөрдү билишибиз керек. Сүйлөм мүчөсүнүн милдетин кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткараарын билишибиз керек жана кандай суроолорго жооп берерин дагы билишибиз керек. Негизи эле чакчыл түрмөктү өтөрдө чакчыл түрмөк деген эмне экендигин сөз кылалычы. Көпчүлүк учурда заттардын, көрүнүштүн, кубулуштун жана кыймыл-аракеттин ар түрдүү белгилерин жөнөкөй бир сөз менен толук чагылдыра албай калган учурлар көп эле кездешет. Мына ушундай учурларда андай белгилерди бир канча сөздүн айкашы аркылуу берүүгө туура келет. Чакчыл түрмөктөр бир нече сөздүн синтаксистик байланышынан уюшулат. Мындай сөз тизмектеринин түзүлүшүндө негизги ролду дайыма чакчыл этиш аткарат. Биз билгендей эле балдар, чакчылдар а, ый, ып, ганы, галы, гыча, майынча, ганча формалары аркылуу уюшулат. Бир канча сөздүн чакчыл менен байланышып айтылышы аркылуу түзүлгөн бирдиктүү сөз тизмеги чакчыл түрмөк деп аталат. Чакчыл түрмөктөрдүн ички структурасы балдар тутумундагы сөздөрдүн байланышуу жолдору, алардын сөз тизмегинин ичинде орун алыш тартиби кадимки эле сүйлөмдөрдүкүндөй болгону менен аларды татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөм деп кароого таптакыр болбойт. Анткени мындай чакчыл түрмөктөрдүн өзүнө тиешелүү субъектиси жок. Башкача айтканда, чакчыл түрмөктөрдө ээси жок болот. Чакчыл түрмөктөр жөнөкөй сүйлөмдүн да, татаал сүйлөмдөрдүн тутумунда келип айтыла берет. Экөөндө тең тутумдаш бышыктоочтун милдетин аткарат. Чакчыл түрмөктөрдүн жайгашуу тартиби кадимки сүйлөмдөрдөй болот. Бирок аларды багыныңкы сүйлөм деп атоого болбойт. Чакчыл билдирген кыймыл-аракет сүйлөмдүн жалпы ээсине тиешелүү болот. Түрмөктүн аягындагы чакчыл баяндоочтук милдетти аткарбайт. Өзү менен байланышкан сөздөр менен биргеликте келип, синтаксистик кызматы боюнча бышыктоочтук милдетти аткарат. Чакчыл түрмөктөр ооз-эки сүйлөшүүдө өзүнчө айрым интонация менен айтылат. Кыска тыным аркылуу сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнөн бөлүнүп турат. Жазууда болсо үтүр белгиси менен ажыратылат. Кыргыз тилинде чакчыл түрмөктөрдүн уюлушуна көбүнчө ып формасы колдонулат. Айрым учурда аз да болсо а,
ый, ганча, гыча, ганы, майынча формасындагы чакчылдар катышат. Чакчыл түрмөктөр мааниси жагынан көбүнчө сүйлөмдүн этиштик баяндоочу менен, кээде этиш сөздөн турган башка мүчөсү менен да байланыштуу айтылып, аны ар түрдүү жагынан мүнөздөп турат. Чакчылдын белгилерин карай келсек, алар бир карасаң тактоочко, бир карасаң этишке окшош белгилери бар. Мисалы, чакчылдар тактоочко кантип окшошот? Алар кыймыл-аракеттин аткарылышындагы максатты, себепти, мезгилди билдирет. Алардай эле болуп эле, чакчылдардай болуп эле, ыраак мүчөсү да чакчылдарга уланат. Мисалы, сүрдөп, сүрдөбүрөөк, кечигип, кечиги бирээк, бышыктооштук милдетти аткарат. Ошондой эле чакчылдардын этишке окшош белгилери бар. Этиш негизги кыймыл-аракетти билдирет. Чакчылдар болсо кошумча кыймыл-аракетти билдирет. Этиш жак, чак боюнча өзгөрөт. Ал эми чакчылдар жакты да, чакты да көрсөтпөйт. Мамиле этиштен кийин уланып, мамилелик маанини дагы билдирип калган учурлары бар. Сүйлөмдүн ичинде берген маанисине карай, чакчылдар 6га бөлүнөт. Сыпат чакчыл түрмөк, мезгил чакчыл түрмөк, себеп чакчыл түрмөк, максат чакчыл түрмөк, салыштырма чакчыл түрмөк, карама каршы чакчыл түрмөк. Сыпат чакчыл түрмөктү алып көрөлү. Аларды уюштуруучу мүчөлөр ып, ган, сы, ып, деген, кошумча си, ип, а. Айрым учурларда бай формасында чакчылдар уюштурат. Мисалы, мырзайык мунун байкаганын көрчү дегенсип, кызды таңдана тиктеди. Кантип деген суроого жооп берүү менен сыпат чакчыл түрмөк бышыктооч милдет аткарат. Баягыдай сумсайбай, кишилер өз үйлөрүнө көңүлдүү тарашты. Кантип деген суроого жооп берүү менен сыпат бышыктооштук кызмат аткарды. Андан кийинки түрү себеп чакчыл түрмөк. Эмне үчүн, эмне себептүү, эмнеликтен деген суроолорго жооп берет дагы. Ып, терс формасындагы, бай формасындагы чакчылдар кошумча деп формасындагы жардамчы этиштердин катышуусу менен уюшулат. Сени келбей калабы деп биз абдан тынчсыздандык. Бул чакчыл түрмөктүн дагы аткарган милдети боюнча бышыктооштук милдет аткарды. Андан кийин анын иреңинин бузулушунан чоочуп, ордуман учуп турдум. Эмнеликтен деген суроого жооп берип, себеп бышыктооштук милдет аткарды. Мезгил чакчыл түрмөк. Качан, качантан бери, качанга чейин деген суроолорго жооп берип менен чакчылдын бардык мүчөлөрү менен уюшулат дагы төмөндөгүдөй синтаксистик кызмат аткарат. Үйгө жете мен уланга кат жаза баштадым. Мен качан кат жаза баштадым? Үйгө жете, башкача айтканда А формасын Э формасына өтүп кеткендиги. Менин сөзүмдү угуп болмоюнча силер эч жака жылбайсыңар. Качанга чейин силер эч жака жылбайсыңар. Менин сөзүмдү угуп болмоюнча. Андан кийинки түрү максат чакчыл түрмөк. Эмнеге, эмне үчүн деген суроолорго жооп берет. Мак, макчы, айын, алы, келер чактагы этиштен кийин деп айкашы, ып, са мүчөлөрүнүн жардамы менен уюшулат. Шаарга жөнөмөкчү болуп Айдар күндөгүсүнөн эрте турду. Эмне үчүн деген суроого жооп берет. Султанды издеп мен көчөгө чыккан элем. Эмнеге деген суроого жооп берип, мен көчөгө эмнеге чыккан элем? Султанды издеп бышыктооштук милдет аткарат. Кайчылаш чакчыл түрмөк. Маани жагынан сүйлөмдүн баяндоочу сүйлөмдөгү баяндоочко карама каршы келип, ып, кошумча ып, а кошул ып формасында, татаал чакчылдардын ып формасындагы жөнөкөй чакчылдар уюштурса, кээде андан кийин да бөлүкчөсү да кошулуп айтылат. Мисалы, белеттеги суроолорго түшүнүп туруп, мен жакшы жооп бере албадым. Бул жерде чакчыл түрмөк белеттеги суроолорго түшүнүп туруп. Отту ушунчалык көп жагып да Зуура үйүн ысыта албады. Кантип Зуура үйүн ысыта албады? Отту ушунчалык көп жагып дагы. Салыштырма чакчыл түрмөк. Чакчыл түрмөктү уюндурган иш-аракет сүйлөмдүн баяндоочу билдирген кыймыл-аракет менен салыштырылып берилип, алардын бири-биринен айырмасы, артыкчылыгы көрсөтүлөт. Чакчыл түрмөктүн бул түрү да тилибизде өтө сейрек учурайт. Ганча, гыча деген мүчөлөрүнүн жардамы менен уюшулат. Душманга кекти кетиргенче денеден башты кетирген артык. Бул жалпы жактуу сүйлөм. 1000 кишинин атын билгиче, бир кишинин сырын бил.
Биз балдар демек чакчыл түрмөктүн 6 түрүн тең кайталап бүттүк. Чакчыл түрмөк төмөндөгү суроолорго жооп берет. Кандай, кандайча, кантип, кайда, кайдан, каякка, каяктан, качан, качанга чейин, кайсы убакта, эмне үчүн, эмнеликтен жана башкалар. Анда бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо иретинде силер көнүгүү иштейли. Окуу куралынын 179 көнүгүүсүн ачабыз дагы. Силерге берилүүчү тапшырма төмөндөгүдөй. Чакчыл түрмөктөрдү табабыз, ал кайсы суроого жооп берет? Мен орто жолго жете бергенде алар тыз коюшту. Орто жолго жете бергенде алар тыз коюшту. Мына ушул эки сүйлөмдөн балдар биз чакчыл түрмөкпү же татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы татаал сүйлөмбү, ошону салыштырышыбыз керек. Мындай, мен орто жолго жете бергенде алар тыз коюшту. Сүйлөм мезгил багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Качан деген суроого жооп берет. Себеби орто жолго жете бергенде дегенде чакчыл түрмөк деп алсак, анын тутумунда ээ болгондуктан биз буну жөнөкөй багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп беребиз. Мисалы, орто жолго жете бергенде алар тыз коюшту. Эми салыштырабыз. Биринчи сүйлөмдө мен деп ээси бар болгондуктан биз буну эч ойлонбостон туруп сүйлөм мезгил багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп айтабыз. Экинчиде, орто жолго жете бергенде алар тыз коюшту. Бул жерде ээси жок, ошондуктан сүйлөм мезгил чакчыл түрмөктүү жөнөкөй сүйлөм. Алысты ойлуу тиктеп деген чакчыл түрмөктү алалы. Алысты ойлуу тиктеп абыл көпкө кыймылсыз турду. Бул биринчи варианты. Абыл алысты ойлуу тиктеп көпкө кыймылсыз турду. Силердин оюңар боюнча кайсынысы жөнөкөй сүйлөм, кайсынысы чакчыл түрмөк? Анда ойлонгонго убакыт жетсе, мен жообун бере берейин. Бул жерде экөөсү тең чакчыл түрмөк. Кантип деген суроого жооп берип, сыпаттык бышыктооч, сыпаттык чакчыл түрмөктү билдирет. Себеби ээси абылга бардыгы баш ийет. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.